2-июнга караган түнү мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик бөлүгүндө абал тынч болгон жок. Баткен районунун Эки Таш аймагында түнкү саат 1:20 чамасында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар Ош-Исфана автожолунда өз машинесинде бара жаткан кыргызстандык жаранга ок атышкан. Натыйжада 38 жаштагы Лейлек районунун тургуну жаракат алып, Самаркандек айылдык ооруканасына жеткирилген. Баткен областык биргичиликтин ооруканасына кече 2 күнү түн 02:30 чамасында травматология бөлүмүндө 1982 жылы туулган Лейлек районунун жараны кайрылган. Ал кайрылганда ошол огнестрельный поверхностно-касательное ранение в области лица. Ошол келген убакта эле первичный хирургическая обработка жасалып, медициналык жардам көрсөтүлгөн дагы. Биз тараптан ошол жерге бейтапка амбулатордук дарылануу жөнөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө абалы жакшы, тийиштүү медициналык дарыларды алынууда. Жабырлануучунун Hyundai Porter унаасынын маңдайкы терезесинен атылган октун 10дон ашуун изи табылган. Болжол менен аңылоочу курал колдонулганы айтылууда. Porter үлгүсүндөгү машина менен кетип аткан учурда 1:30 чамасында кара участкасынан өткөндө бул тажик тараптан ок атылган. Бул бизге милиция кызматкерлеринин айтуусу боюнча ошол баягы охотническое оружие менен атылган, бул чачма ок атылган. Ошол портердин алдыңкы лобойлорунун 10-14кө чейинки мындай тешип өткөн, лобойду жарган, андан сырткары ошол темир тосмолорун жарып өткөн. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматында окуя азыр иликтенип жатат. Түнү дароо эле эки тараптын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү чатак болгон жерде жолуккан. Учурда жеринде милиция кызматкерлери тергөө иштери менен алек. Азыркы учурда милиция кызматкерлери чыр-чатак чыккан жерди жана автоунааны кароо жүргүзүп, ошону менен бирге тергөө иш-чаралары алып барышууда. Азыркы учурда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасына аталган аймагында кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Бирок түнкү ок атуудан кийин Көк Таш айылы аркылуу Баткен шаарына каттаган айдоочулар коопсуздугунан чоочулап калды. Айылда эл ташып иштеген такси айдоочулары мурда Тажикстандын жарандары жолго чыгып автоунааларды таш менен урушса, эми алар куралга өттү деп тынчсызданышууда. Жолдун боюнда дөңдөр бар, кырлар бар. Ошолордун башына чыгып атат. Таш менен өтүп кеткен машиналарды урат. Муну келип ушу границаны так чечип берсе, элдер мындай коркпой нары берип өтөт. Ушундай ызычуу болгондо эле коркуп келе калат Баткенге келип кетиш коркунуч неме кылат. Ошондой кыйналат элдер. Кече дагы атып дейт, тажиктер кыргыздын портерине жарадар дейт. Ошентип угуп, бүгүн элдер коркуп атат дагы. Нары берип өтүшкө коркот элдер. Өз жолунда тынч бара жаткан кыргызстандык жаранга Тажикстан тараптан атылган ок тууралуу коңшу өлкө үн ката элек. Эске салсак, соңку 2 ай ичинде Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонулган 4 жаңжал орун алды. 8 майдагы Кыргыз-Тажик чек ара чатагында Кыргызстандын 3 жоокери жарадар болгон. Алардын бири буга чейин оор абалда Бишкекте ооруканада жатып, бүгүн ал Москвага дарыланууга жөнөтүлдү. Чынара Нурсейитова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.